Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина Кейж каналы Ошарына Жапалагунова базарынан 2 июнь 2024 жылга карата видео тартуулантууда кезек навес астында унааларга келди. Албетте баасы токтогон унааларды сиздерге чагылдырып маалымат бере кете беребиз. Биргеликте чогуу көрө бериңиздер. Бул жерде Chevrolet Spark 2 баасы жазылып турат, $9,5 миң, 2021. ЛТЗ же премьер бі? Премьер екен комплектация. Алдыңғы жағынан дағы партроник датчиктері бар. Күзгілерінде повторитель поворота, ачкысыз кирүү баскычтары бар. Проекция, электро күзгілер, жүйүлүүсү менен кошо, жол чыйын ичинде жүрүү, айдоочуда жардамчысы баскычы, анан автофар, старт-стоп, добуш менен башкаруу, руль жылытуусу, система предотвращения столкновений, камера, аркасынан да сонарлар. Айта берсек, кичинекей унаа, бирок навороттору мындай жакшы эле коюлган да. Так. Мына ушундай унаалар көбүнчөсү. Santa Fe. Hyundai Santa Fe 2018, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, турбо дизель, $19,600. Тоодон түшүү жардамчысы, автостоп, драйв мод, партрониктерди өчүрүп жандыруу, автохолд, электроручник, адаптивдүү круиз контроль, монитор навигациясы менен, автофар, ушундай дагы толгон навороттору бар. Мол Camry дагы Кореядан алып келинген окшойт. Кореядан кен ооба болгондо дагы через Владивосток аркылуу окшойт. Транзит номерде. Транзит номери да турат. 2019-25 Корея. Баасын жазып койсо жакшы болмок экен. Şuralçı. Stinger sizlerden emas mı? Tapamadım. Ha, esi yok buken. Stinger sizlerden emas mı? Kia. Stinger sizlerden mi? Qancha oldu atat bahası? 26 ming dolar. Kia Stinger 2019, kıymıldatkычтын kölömü 3.3, turbina бар, benzin. Көрүп коюңуздар Стингерди. Мындай спорткар десек деле болот. Ачкысыз кирүү баскычы бар, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, телескопиялык руль, автостоп, отуруштардын жылытуусу жана вентиляциясы, анан мындай ток кызыл же бордовый түс деп коебуз орусча. Ушундай экен. Жол чыйын ичинде жүрүү 48,956 километр чуркаптыр. Ушундай унаа. Анан K5 канча деп атасыңар? 18,5 миң. Газбы? 2 газ. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, заводской газ. Ачкысыз кирүү баскычы бар. Азыр от алып жүргүзүп койгон, бирок билинбейт мотордун үнү, добушу болбойт. 2020. Жол чыйын ичинде жүрүү бар. 10 канча дедиңер? $18,5 миң. Жакшы. Да жүрө берели мына. Ушундай унаалар, анан бул жерде Kia Sportage. Kia Sportage. Силерден эмеспи? Канча болду Sportage? $35 миң. Гибрид экен. 2022 1.5. Гибрид, жакшы гибрид эми. 360 градус камера.
Ачкы сүзгүрүү баскычы бар. Адаптивдүү круиз контроль. Музыка премиалдуу экен, жок, премиалдуу эмес экен. Жакшы. Малибуну сурап көрөйүн. Chevrolet Malibu 2. Жаңы алып келинген 1.5. Корея экен, а? LTZ комплектация. Мынаки Malibu'дан эмеси жакшы, арканкы эшиктерде дагы ачкы сүзгүрүү баскычтары бар. Эми бая комплектациясы жакшыраактарда. Так. Круиз контроль, жол чейин ичинде жүрүү бар, ролун жылытуусу, автофар. Эки аймактуу болуш керек климат. Цинк. Ооба, эки аймактуу климатта. Люк эки аймактуу бул дагы. Баасын канча дедиңер эле? 15.000 доллар. Болду. Кара кожа салон. Так, бул канча экен? RX канча деп атасыңар? 37.000. Кеми бар. Корея? Дубай. Эмираттардан кен. Lexus RX 350, 37.000 кеми бар. Эки миң 18. Наворотторун деле көрсөтүп коелу. Отур, ушундай эле көрсөтүп коелубуз. Люк бар экен. Круиз контроль, добуш менен башкаруу, телескопиялык руль. Так, анан круиз контроль дедик. Автофар, багажниги электро ачылат экен, а? Мына ушундай көрүнүштө. Жакшы, уланта берели. Эми кабиштер да ушундай кузовто дагы көбөйүп баштайт. Канча деп атасыңар буну? 24.000 монитор бар экен, э? Газ, заводской газ. Же бензин экен, а бу? Бензин экен, ооба. Комплектация жакшы, мындай жөнөкөй көрүнөт, бирок комплектация бир аз жөнөкөйрөөк эле өз чынын айтканда. Ошентсе да караңыздар, мындай беспроводная зарядка бар, бул жерде гаджеттарды жөн эле таштап коесуздар, ошондой функцияларды кармасак, зарядтала берет. Адаптивдүү круиз контроль, айдоочунун жардамчысы бар. Так, автофар, 12 вольт розетка, жол чейин ичинде жүрүү бар. Канча деп атасыңар? 24.000 деп атасың экен. 1.6 турбина? Турбо. Копия GT Line. Машина кейджи. Люк панорама окшойт, э? Бирок максималдуу комплектация эмес бул. Канча дедиңер эле? 24.000 доллар. 1.6 турбинаны көбүнчө бааланат, ошо турбинасы да бар. Болду. Молодец. Биздин каналыбызды көрүп туруп, баякы мен айта кетет элем, мен көбүнчөсү ошол баасын жазып турушса сатуучулар деп. Ошол сөзүңүздү эске алып, мынаки баасын да жазып койдум деп атат. Мына сөзүм кур кетпептир, жок дегенде бир адам мындай угуп, ошо кулак салып, мындай баасын жазып коюптур. Жакшы, Алла разы болсун демекчибиз. 27.300 доллар деп атат. Мына өзү да туруп жазып да койсо, бул өтө эле жакшы көрүнүш да. Бир эле бизге эмес, мындай блогерлер үчүн же неме болгон. Жөнөкөй адамдар деле келип көрүп, карайт дагы, капчыгына ылайык болсо, баасын анан сүйлөшүп дагы да кемитип ала берет да. Бул эми айтылыш эле баасы чынбы? Дагы содалашса дагы болот. Эми мына көрсөтүп коеюн. Бул Корея окшойт, э? Кореяга музыка JBL 4 айнеге тең авто функциясы менен көтөрүлүп түшүрүлөт. Электро жылдыргычтарда отургучтары, эко спорт норма режимдери бар. Жакшы эми. Бул бардыгыбызга эле тең белгилүү болуп калган унаа көп деле айта бериштин дагы кереги жок. Жакшы. Баасын канча деп атпын? 27.300 доллар. Канча болду келгенде?
4 ай 5 ай. Болды, жақсы. Жақсы. Ушундай көңүлүбүз көтөрүлүп калды чыныгында. Азамат ушунда жигит жакшы сатып алсын демекчибиз. Kia Carnival. Бул баасын жазып койгон экен, жакшы. Carnival 2020 кыймылдаткычын көлөмү 2.2 турбина, $22.800. Ошол. Бирок хай лимузин эмес экен. Карап көрүңүздөр, баасы бир аз кымбатыракпы деп ойлоймун. Өзүм жеке оюм бул. Kia Mojave. 2020. Баасын канча деп атасыңар? 38 миң. Так. Бензин 3 объем, 3 дизель, дизель экен. Шундай Mojave. Бул да 7 орун болуш керек, 7 орун, салон көрсөтүп болду. TikTok така? Машина кейжи YouTube'да. TikTok'тагы бар айтмакчы. TikTok'тагы барбыз, бирок билесиздер, чектөө киргизип салган. VPN аркылуу да көрө берсеңиздер болот эми. Видеолорубузду ачып. Kia K8. K8'ди караңыздар. Башкача чыккан го. 2021ден 22-ге караган жылы чыгарылган гибрид. K8 би, адашпадыкпы? K8 би? Жакшы. Мынакей карап коюңуздар, приборный панель ушул бардыгы узун болуп кеткен. Drive mode, бул жакта селектор передачасы, коробканыкы ушундай шайба. Отуруштардын жылуутуусу, вентиляциясы бар. Эми анысында наворотунан эмес, салон оформлениясын караңыздар. Олар дагы түндөсү аябай жакшынакай көрүнсө керек, караңгыда. Подсветкалар сон болуп жанат. Светный болуп жанат дегенде. Музыкасы да мынакей Meridian фирмасынан премиалдуу экен. Жакшы. Жасалганлары да жакшы. Ушундай K8. Болгондо да гибрид. Эми гибридти баягы гибридти айдап жүргөн адам жөнөкөй мындай бензинтерди айдагысы келбей калат. Чындыгында бардыгы тең электроникалар бар тең жакшы десе, гибридтен өтөр машина жок деп ойлойм да. Ушуну менен урматтуу көрүүчүлөр, навесасында унааларды обзор кылганыбызды жыйынтыктай беребиз видеобузду. Кийинки видеолорубузда көрүп туруңуздар, лайк басып, комментарий жазганча.